Чубак ажы дүйнө салды. Орто Азияга белгилүү алым Чубак ажы Жалилов бүгүн 11-июль күнү катуу оорудан улам каза тапты. Бул тууралуу анын жакындары кабарлашты. Белгилүү болгондой, Чубак ажы буга чейин пневмония илдетине чалдыгып дарыланган. Бирок оору күчөшүп кеткендиктен 10-июль күнү улуттук госпиталга оор абалда келип түшкөнү кабарланган. Эскерте кетсек, Чубак ажы Жалилов 1975-жылы 21 январда Жалал Абад областына караштуу Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында туулган. Атасы Жалилов Тажибай математика мугалими. Апасы Сакиева Гүлжамал англис тили боюнча мугалим болгон. Чубак ажы Жалилов үй бүлөдө 6 бир туугандын экинчиси болгон. Чубак ажы Жалилов 1992 жылдан 1996 жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде, 2000-2002 жылдары Сауд Арабиясындагы Умаль Куро эл аралык университетинин алдындагы Араб тили институтунда, 2002 жылдан 2006 жылдары аталган университетте фиких боюнча билим алган. Орто мектепти алтын медаль менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Эне тилинде жана орус араб тилдеринде эркин сүйлөгөн. Чубак ажы Жалиловдун эмгек жолу 1995 жылдан 1998 жылдары Кыргыз улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тили сабагынан мугалим болуу менен баштаган. Ал эми 2005-2007 жылдары бүткүл дүйнөлүк ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти, 2008-2010 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы фатва бөлүмүнүн башчысы, ошол эле жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде мугалим болуп эмгектенген. Чубак ажы Жалилов 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азирети муфтий кызматын аркалаган. Муфтий болуп иштеп турган убагында коррупцияга каршы бир топ реформаларды жасаган. Андан сырткары диний билим берүү тармагын жана уламалар кеңешинин, муфтийдин, казылардын, баш имам хатиптердин билимдерин, милдеттерин, жоопкерчиликтерин шариятка жана мыйзамга туура келе тургандай кылып реформаларда бир топ салым кошкон. Чубак ажы Жалилов фиких араб тилинин грамматикасы, тафсир, Куран аяттарына түшүндүрмө берүү жана комментарийлөө, хадис терминологиясы жана хадис таануу илимдери боюнча окутууга, чечим чыгарууга уруксаты бар документтердин ээси. Чубак ажынын өзгөчөлүгү деп өздүк 3 бөлмө китепканасы, башкача айтканда 5 тоннадай китеби бар экендигин айтууга болот. Бир жолу унаасын сатып акчасына чет өлкөдөн 1 тонна 700 килограмм салмакта китептерди алдырткан. Бир күндө адабий китептерден 500 беттей окуган. Китеп окуп маселенин чечимин издегенди, анализ дегенди жактырган жана убактысынын көп бөлүгүн ушул ишке арнаган. Наталья Никитенко парламенттик шайлоону токтотуу керек. Жогорку кеңештин депутаты тартип комитетинин төрайымы Наталья Никитенко бийликти 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоону токтотууга чакырды, деп кабарлады 24 чекит KG агенттиги. Эл өкүлүнүн айтымында пандемия күчөп, адамдар каза болгондорду жерге бергенге үлгүрбөй жатканда, саламаттыкты сактоо тармагы жабдуу, медиктерге муктаж болуп турганда, шайлоону уюштурууга миллиондордун бөлүнүшү, агитация өткөрсө болот деген маалыматтык кампаниянын башталышы уят иш. Ким үчүн жана кантип үгүт жүргүзүлөт? Карантиндик режимде үйлөргө каттап, вирус таратып, бийликке болгон жек көрүүчүлүк, ишенбестикти ого бетер күчөтүппү? Же административдик ресурс, добуш сатып алууну колдонуп, чарчап жыгылып жаткан медиктерди добуш берүүгө жиберебизби? Мындай мамиле болбойт. Саясий күчтөр биригип шайлоону жылдыруу чечимин кабыл алыш керек. Өзгөчө абал тууралуу мыйзам боюнча дароо коменданттык саат киргизип, аскер адамдарын тартуу шарт эмес. Өзгөчө абал режими жарандарды коргоо муктаждыгына жараша ар кандай форматта карайт, дейт депутат. Азыр күчтүн баарын шайлоого эмес, пандемия менен күрөшкө, адам өмүрүн сактап калууга салуу керек. Наталья Никитенко. Исхак Масалиев абалдын курчуп кетишине Бороновдун күнөөсү чоң. Дүйнөнү каптаган илдет учурда Кыргызстанда күн сайын ондогон адамдардын өмүрүн алып жатат. Коомчулук арасында 2 ай киргизилген карантиндин да жардам бербегени нааразы пикирлерди жаратып, оорунун жайылышына жол бергендерди жоопкерчиликке тартуу талаптары айтылууда. Буга парламент өкүлдөрүн да күнөөлөгөндөр жок эмес. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиевден мына ушундай суроолорго жооп алууга аракет жасадык. Саламатсызбы, Исхак Абсаматович? Парламент депутаттарынын аймактарда шайлоого даярдык көрүп жүргөнү элдин кыжырдануусун жаратууда. Азыр шайлоого камдана турган учурбу?
Биринчиден, мен парламенттен кетип жатканда элден кечирим сурагам. Кырдаалдын курчуп кетишине биздин да күнөөбүз бар. Анткени өлкө оор кырдаалда жогорку кеңеш башкарышы керек болчу. Тилекке каршы андай болгон жок. Ошондуктан менде да айып бар. Экинчиден, мыйзамга ылайык президент шайлоонун боло турган күнүн жарыялады. Абал курчуп турганда аны кантип жана кандай өткөрөт? Азырынча мен билбей турам. Жеке пикиримде шайлоо маселесин башка жол менен чечсе туура болмок. Каникул учурунда депутаттар чогулуп, адистерден кеңеш алып, балким өзгөчө кырдаалга байланыштуу жогорку кеңештин иш мөөнөтүн 2-3 айга узартуу туура болот. Мындай учурда парламенттин өкмөттү алмаштыруу, конституцияны өзгөртүү сыяктуу айрым укуктарын чектеп, бирок мыйзамдарды кароого окшогон катардагы ишин уланта берсе болмок. Адамдар өлүп жатса деле баары бир шайлоо өтө тургансып калды. Учурда кайрымдуулук менен алектенген депутаттардын аракеттерин кандай баалап жатасыз? Шайлоону айтып калдыңыз. Буга даярдык ичак эле март айындагы карантинде башталган. Анткени биздин партия боорукер элди ойлойт деген сөздөрдү айтып, 2 килограмм күрүч, макарон, кумшекер, 2 литр май салынган пакеттерди таратуу түздөн түз үгүт иштери болуп саналат. Албетте жардам кылган, белек берген кишиге рахмат айтышыбыз керек. Бирок жакшылык кылган адам берген жардамын интернетке чыгарып, мактануу иретинде көрсөтпөшү керек. Анда кайрымдуулук жакшылык максатына жетпейт. Сиз туура айтып жатасыз. Адамдар четинен кырылып калгандарды дүрбөлөңгө кабылышып, коркуп турушса, биз алардын кыйналып жаткан мезгилинде пакет таратып, партиясын мактатып, өтө таза эмес кадамдарга жол бердик. Жасалма дем алдыруучу аппараттарды, дары-дармектерди берип жатышат. Буга 1000 мертебе ыраазычылык билдиребиз. Бирок аны сахнага чыгарып, жарыя кылгандарды башкача түшүнүктүү жаратат. Өкмөттүн колунан келбей турганда ар бир жаран берсин. Анткени менен аны шайлоого бара турган, келечекте депутат болууну көздөгөндөр жасап жатканы абдан кыйшык көрүнөт. Учурда мурдагы премьер-министрге ишин аткара албай жатканын айтып, отставкасын талап кылгансыз. Бирок өкмөт башчы алмашкандан кийин абал курчуп кеткенин көрүп турабыз. Мухамбеткалый Абылгазиевден башка эч ким кызматтан кеткен жок. Албетте азыркы премьер-министр Кубатбек Боронов кезде республикалык штабты жетектеп турган. Абалдын курчуп кеткенине анын да түзмөн-түз жоопкерчилиги бар. Мен аткаруу бийлигин жалпы ишмердүүлүгүнө терс баа берем. Бул өкмөт иштей албай турганын айткам. Алар кызмат гана аткарып отурат. Коронавирустун алдын алуу штабы январь айында түзүлгөн болчу. Айланайын азыркы кечигүүлөр менен ачылган стационарларды Италияда, Испанияда, Францияда оору күчөп жатканда эле көрбөдүк белек. Биринчи өзгөчө кырдаал жарыялаганда эле элдин укпай жатканын, тойлорду өткөрүп, кучакташып, колдорун жуубай жатканын айтып, алдын ала көрө билгендин ордуна өкмөт толук курамы менен өздөрү эрежени сактабай, бет капсыз сүрөткө түшүп жатышты. Бул кызматкерлер абалга маани бере албай калды. Депутаттарга өкмөткө коомчулук тарабынан сын пикир көп болгону менен президент жогорку кеңештин жакшы иштегенин белгиледи. Жакшы деп айтса демек жогорку кеңеш анын ойлорун, пикирлерин есть командир деп аткарган. Албетте президентке ыңгайлуу парламент болду да. Ал эми жалпы коомчулуктун баасы боюнча көңүлгө жакпаган парламент эмеспи? Президент өзүнүн мактоосун айтканга укугу бар, айта берет. Анын көз карашы боюнча бир топ жакшы мыйзамдар кабыл алынды. Аны жокко чыгара албайбыз. Кээ бирлер чечкиндүү болду, маселен жерди трансформациялоо жана жер участкалары боюнча балдарга кошумча төлөмдөрдү берүү мыйзамдарын жетишкендик катары айтам. Бирок бүгүнкү күндө болуп жаткан абал учурда жасалган жакшылыктардын баардыгын жокко чыгарып жатат. Биз өкмөттү күнү түн көзөмөлдөп, отчет алып турушубуз керек эле. Бирок аткаруу бийлиги баарын өзүбүз чечебиз, жооп беребиз, буйруса баары жакшы болот деп туруп алышты. Сиз белгилегендей учурунда жоопкерчиликти сезип жаткандарын айткандар, кийин кызматтарын тапшыруу менен чектелишти. Айрымдар алардын жоопкерчилиги туурасында маселе көтөрүшүүдө. Укук коргоо органдарында көп жыл иштеген адам катары пандемия өлкөгө чоң зыяндарды алып келгени аныкталса, тиешелүү адамдар сөзсүз жоопкерчиликке тартылыш керек. Бул атайын жасалган кылмыш эмес, муну шалаакылык деп коет. Даватчыларды тыкыр көзөмөлдөп же Орусиядан келген жарандарды сөзсүз обсервацияга жаткырып, президенттен баштап акыркы жөнөкөй адамга чейин бет кап тагынып, колду таза жууп, кичине контакттарды азайтсак, балким коркунучтар мынчалык болбойт беле. Ошондуктан ким өкмөт башчы, ким министр, вице-премьер-министр болгон, баардыгы сөзсүз жооп бериши абзел. Маселе башкада, аларды ким жоопко тартат? Өздөрүн камайбы? Абылгазиев бекиткен каржы полиция же президент шайлаган башка прокурор эмне кыла алышмак эле? Эч нерсе.
Убакыт өтүп жаңы күчтөрдүн бийликке келиши менен шалаакылыкка жол бергендер жазаланышы мүмкүн. Көрөсүз го, алардын көпчүлүгү томпоюп келерки шайлоодо депутат болуп отуруп алышат. Өкмөт мүчөлөрүн эл укпайт, тартипти сактабайт деп элди сындаганына таң калдым. Бизде башка эл жок, өкмөттү баккан эл ушул. Түшүнбөсө түшүндүр, жеткир, колуңдан келбесе кызматыңдан кет. Акыркы жоготуулар күйүткө салды. Депутаттар өкмөттөгүлөр кырдаалдын курчуп кеткенин өздөрү кыйнала баштаганда түшүнүштү. Анархан Алтымышева, Булак, Арыба, Чекеткей.